Урматтуу төраға, biz ушул жерден азыр добушка салып, урматтуу Айжигитов депутатты борбордук трибунага чыгарып бербедикпи? Орто жолдон эми кайра добушка коебузбу? Оозунан сөздү жулуп алабызбы? Аягына чейин айтсын, эч кандай жашыруун, эч нерсе жок деп атат. Туура, биз кечээки Баткендеги окуя боюнча жаап жашыра турган маселелер жабык бойдон көмүскөдө калып атат. Бирок биз эч ким айта элек нерсени ачыктап айткан жокпуз. Ачык болуш керек. Бүгүнкү жыйынды көрүп аткан Баткендин канга боелгон эли турат. Жондоруна жүгүн артынып башпаа негиздеп жүргөн эли көрүп атат. А биз эмне ушул жабык эшик артында жарманке курсун деп шайлады эле элдер. Андай эмес, ачык болуш керек. Рахмат, урматтуу коллегалар. Парламент коллегиалдуу орган добушка коюшка милдетимин регламент боюнча туура түшүнүңүздөр. Добушка коем. Жабык эшик артында дегенде. Кое туруңуздар азыр. Кое туруңуздар. Депутат Маткеримовдун жабык эшик артында маалымат берсин деген өтүнүштү добушка коем, добуш бериңиздер. Сексенден жарымы, бұл 40. Ошондуктан макул 31, каршы 27, сунуш өткөн жок. Рахмат. Султан Абдрашид, келиңиз. Мен вактымды жаңылап койгулачы. Кайрадан бериле вакыт. Ошентип мен улантып кетейин, жанагы участокты өтө стратегиялык маанилүү участокты жанагы эме кылып турган. 2 пост болчу ал жерде. Бир посттун 19-жылы алдырып таштагандар. Аны биз жакшы билебиз. Азыр эми 2-чи пост жанагы дача деген пост ошондон алдырып атабыз. Эгер буларды ала турган болсок, биз ушул участоктун контролун толугу менен жоготабыз дагы. Толугу менен сойломо жол менен кирип, ошол участокты ээлеп алганга ачыктан ачык жол берип атабыз. Экинчи маанилүү участок бул 40 деген жайлообуз бар. Ал чыгыш жагында Боруктон. Ал жерде токойлорубуз, кенен жайлоолорубуз бар. Ошол жерди коргош үчүн жанагы булак башы деген пост коюлган болчу. Биз аны да алып коюп атабыз. Ал как раз ошол жерлерибизди сойломо жол менен алып колбоо үчүн, ошондой аракеттер болгон үчүн коюлган болчу. Ошол мына канча жылдан бери ошол сойломо биздин жерди басуу жолуну кармап турган. Азыр эми ошол жолду ачып берип атабыз. Эми дагы бербе эмебиз Керевшин деген аябай чоң дагы жайлообуз бар. Ал жерде токойлорубуз, анан тышкары Аксай сайынын башы, дарыябыздын башы ошол жерде. Ошол как раз ошол жерлерди сойломо жол менен алып койбош үчүн, ошол жол сойломо жолду жабыш үчүн ошол тамдык деген заставаны койгон бул сөз багында. Ошол жерлерди контролго алып, ошол жерлерди алдырып койбош үчүн, ошол жерде контрол кылыш үчүн биз ошол койгончу. Азыр ал тамдыкты да алып салдык. Значит, ошол жерлерди сойломо жол менен ээлей береттер. Эми дагы Катта Тузду айта турган болсок, Катта Туз бул Кыргызстанда нефть газы бар кен почти жок эле. Ошол Катта Туз нефть газ бир топ запасы бар нефть газ кени бар. Ошол жерди тосуш үчүн, ошол жерге дагы тажиктер ээлейбиз деп, бүгүнкү күнгө чейин ошонун газы менен тажиктер колдонуп келатат незаконный. Ошол жерди бир жолу алып койбош үчүн ошол пост коюлган. Азыр бүгүн ал посту дагы алып атабыз. Значит, ошол биздин кенибизди басып алганга ал жерде эч ким жашабайт. Тосо турган эл жок ал жерде. Тажиктер кирип басып алышка ачыктан ачык жол ачып берип атабыз. Анан эми жанагы кечээ 42-чи протоколду койгондо ушул бүт посттор алынды.
ошол посттор алынганда мындай деп айттылар. Ошол посттор, оказывается, азыркы аскердик согуштардын булагы эмиш. Анан ошол эле постторду алып кала турган болсок, булагы жоголот экен дагы түбөлүккө тынчтык болот эмиш. Бул абдан чоң мындай адашып атабыз да биз жолубуздан. Абдан чоң. Анан настолько поверхностный анализ, настолько простой, примитивный анализ. Буга эч ким ишенбейт. На самом деле, жанагы кагылышуулардын булагы совсем башка жакта. Кагылышуулардын булагы бүгүнкү Тажикстандын бийлигинин расмий саясатында болуп атат. Ал расмий саясатыны жанагы Тажикстандын тышкы иштер министри оонда выступать этип ачыктан жарык эле айтып койду. Ар түрдүү жалган жалаяктар менен жалаяктарды сүйлөп туруп мындай деп айтып атат. Биринчиси, биздин өтө терең, мына цитатасы менен айтам. Биздин өтө терең өкүнүшүбүзгө дейт, байланыштуу кыргыз тарап 1950-жылдардан бери дейт, өзүн билемдик менен тажиктердин жерин кылдаттык менен басып келишүүдө дейт. Ушул күнгө чейин дейт, Кыргызстан 2110 квадратный километр ашык жерди мыйзамсыз ээлеп келет дейт. Совершенно необоснованный территориальный претензия. Биз аларга 1 метрге дан претензия койгон жокпуз ушул кегише. А булар 1110 квадратный километрге претензия коюп атат. Биздин Баткенде болгон эле 17.000 квадратный километр жери бар. Анын деле 90% тоо. Жалаң жерлери өтүп кетсе 3000 квадратный километр. Ошон 2000 квадратный километрге претендовать этип ататтар булар. Эми экинчиси эмне деп атат? Тилекке каршы дейт. Кыргыз тарап протоколдун негиздерин аткарбай жатат дейт. Же болбосо аскердик жана оор техниканы дейт, алып кетмиш болуп дейт. Айылдарга катып коюшту дейт. Башкача айтканда, аскери туруктуу дислокациясында эмес дейт. Ушуга байланыштуу дейт, чек арадагы эмки кезектеги дейт. Согуш кагышуулар кыргыздардын жоопкерчилигинде болот деп эсептейбиз деп атат. Мындайча айтканда, тажиктер ушул претензиясы менен дүйнөлүк коомду өздүгү эмдиги обширный агрессиясыга жол ачып атат. Дүйнөлүк коомду даярдап атат. Ачык эле даярдап атат. Ал эми манабы алардын эмеси жанагы эмеде Ятимовдун жанагы берген интервьюсунда сразу 42-ші протокол коюлду. Бул ачык эле айтып атат. Мир будет соблюдаться до тех пор, дейт, пока будет соблюдаться требования протокола 42, дейт. Ушул эле сөздү 21-жылы согуштан кийин 39-чы протоколду дагы кол койгондо ушул эле сөздү айтты. Азыр бирме-бир кайталады ушуну. Откровенная угроза военной агрессии. Бул протоколдор 39-чы протоколдан, 42-чы протоколду мыйзамсыз эмес. Себеби они подписаны под принуждением. Мажбурлап колдурду ошолго, колду. Под угрозой военной агрессии, обширной, полноценной войной угроза кылып туруп койдурду. Бул деген ачык эле агрессиянын эмесин жүргүзүп ататтар. Откровенно эле. Во всеуслышание бүт бардыгы дүйнөнүн алдында айтып атат. Ошондуктан бул эмелер эмеге алып келбейт, тынчтыкка алып келбейт. Ошондуктан мен сиздерге эмнени сунуштайт элем. Берде мен биринчиден еще эме болгондо эле, биринчи согуш болгондо эле, февралда эми башталганда эле мен сунуш кылдым эле. Ушул тажик маселесине кандай протоколдор коюлган болсо, ошол протоколду шылтоо кылып, бизге нападение кылып, провокация кылып, согушту ачкандардын ошол шылтоо кылып аткан протоколдордун бардыгын изучать этели деп комиссия түзүп. Ошолордун баарын изучать этип, ошонун системага салайт. Анан кийин ошол кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек ошол чечимдерди. Анан кийин ошол протоколдор толугу менен жокко чыгарып салыш керек. Себеби ал протоколдор коюлмаганы менен эч кандай процессуальный жолду өткөн эмес. Ратификация болгон эмес. Ошондуктан 10го жакын протоколубуз ошол жерде висячка кылып, тажиктерге шылтоо берип атат.
Биз жака агрессия кылганга. Еще ошого шылтап туруп, дүйнө жүзүн даярдап атат. Биз агрессия кылабыз. Себеби кыргыздар моундай деп. Бизди агрессор кылып ататтар. Ошондуктан муну мен ойлойм, бул эмени ушул убакка чейин комиссиянын эмеси боло элек. Бир да эме бизден башка, биздин фракциядан башка эч ким эмесин бербеди. Ушуну кайрадан жандандырып, бардыңыздарды мен суранып кетем, ушул комиссияга өзүңүздөрдүн мүчөлөрүңүздү жибериңиздер. Андан тышкары ушул протоколдордун бардыгыны тажиктерге военный агрессия кылганга шылтоо болуп аткан протоколдордун бардыгыны биз жокко чыгарышыбыз керек. Ошол жокко чыгарганыбызда анан кийин бул шылтоо болбой калат, правовой базасы болбой калат агрессия кылганда. Бизде агрессор кылганга эч кандай шылтоолор болбой калат. Ошондуктан мен ушунун бардыгыны эме кылганга. Анан кийин дагы бир жолу. Мына азыр Чыңгыз айтып кетти, качан эле обращение кылыш керек эле дүйнө жүзүгө. Саясий бааны биз четкий беришибиз керек. Андан тышкары биз бүт барды дүйнө жүзүгө жанагы эмесини 2110 квадратный километрге претензиясы вообще необоснованный экенини, провокационный экенини далилдеп туруп, биз дүйнө жүзүнүн коомдун күчү менен биз тажиктерди ушул претензиясынан баш тарттырышыбыз керек. Тажиктер пока ушул саясийдан, расмий саясатыдан баш тартпаса, согуш боло берет. Андан тышкары ушуга таянып туруп, полномасштабный согуш объявлять этет бизге. Себеби алар ойлоп атат, биз азыр алсызбыз деп. Кыргызстан алсыз деп. Эми дагы бир нерсе. ООНдун выступлениясында биздин президентибиз так эле 91-жылдагы Минскиде, андан тышкары Алматинский соглашенияда байга эсенге түзүлүп атканда, дан кичине улантып коесуздарбы? Мен бүтүп эле калдым. Түзүлүп атканда ошон пункту менен конкретный жазылган, что пограничный вопростарды решать эткенде СНГ ортосунда СССРдин убагыдагы административный границаларды республика ошону эмеге алып, жетекчиге алып, ошону менен границаларды чечкиле деп эме. Султан Агарович, Тошковштан 1 минут. Ошону жетекчиликке алып 94-жылы Ельциндин эмесинде, бул менин сөзүм эмес, президенттин сөзү, Ельциндин руководствосунда кайрадан ошого кол койгондор, бардыгы. Мунун бардыгы президенттер кол койгон. И бүт бардыгы парламенттер ратификация кылган. Ошондуктан бул эң мирный, эң компромисстүү, эң тез чечиле турган жол. Ушул жол. Ушуну биз расмий саясат кылып, чегара боюнча расмий саясат кылып, ушуну биз бүт бардыгыбыз мамлекетибиз ушул саясатты жылдырып, мына президенттин ООНдо айткан сөздөрүн колдоп туруп, ушуну саясат кылып, ошону жылдыра беришибиз керек. Чоң рахмат.